Kendin hava kırıp diyağına postları içine nemi var da hava isparayla. Yandan da buna çeşit gerek dağı mıyaktan girgen hava onu atat жасайлар, да? Немен айнасындағы бош ауада испарайlı gaz шығып тұрыш керек. Bu başka topraklarda turadi. Anan monat bu. Monat bu çağılgan gelip çıkanda o şaka tatlı turgan nerse ka. O çağılgan bunaga düşüp tekin ketip. Buga düşkende ne olur? Ol жоқ. Ана мына клапандар иштелгенби, эле өткөрүлгөнбү? Ичинде көп ыстыкта кеңейип кетсе мына жылда жаңы салып атам да. Болуш керек. Бул эми муну лаборатория өткөрүп коюш керек. Ана ушул эми монат болуп калган зымдардын баары задыргасы барбы? Жок. Ошонун лаборатория иштелген. Ушуларды алып каласың, муну көрсөтүн, өтө көп неме экенин десек. Водоем любойда кетиңдер да бар. Бул жерде садик бар экен да, эч канча узабай эле. Анан бунун коопсуздугу, анан чагылган түшө турган болсо, бул жакта ошодон коргой турган жабдуулар барбы? Өрт коопсуздугу боюнча баары таралганбы сиздерде? Анан кабелдер чубалып турат. Эми мында да документтер разрешение архитектура бергенде у суроолорун разрешение берген, вот берген, ашылардан sonra у нас. Мен ишкермен, мен бул тапкыр нерсе кылышты билемин, башка нерсени. Башка. Шуну болду ошол эле. Onu bunu önce заключение экспертиза. Имчетин заключение экспертизасы деп отыр. Аккузациядан заключение сұрады. Ne oldu? Boldu? Ана мына мамлекет кабылдаудан өткөн. Akşamsı var ekan. Endi nimasi bor? Var emches. Sen qarab turib, shashilmay qarab turibman men. O'zimchalar ishni chiqaraman. Sen ko'rashiz. Мына Кашкарстагы айыл өкмөтүнүн Кашкарстагы айылындагы Россия нефть жоопкерчиликке чектелген коомунун автоунааларга май куучу бекетинин планын текшерүүдө өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузуу менен иштеп жаткандыгы аныкталды. Атап айтканда айыл астында өрткө каршы суу көлмөсү жок. Баягы резервуарлардын чагылгандан коргоочу жабдык орнотулган эмес. Ал эчкенде лаборатория текшерүүдөн жетекчилердин ишенимдин эчкане текшерүү өткөн эмес. Алгачкы өтөчү шаймандары жарактап алды. Ошондой эле тиешелүү документтерде көрсөтүлгөн жок. Ошондой эле айыл астындагы жанындагы курулмалар жанында 20 метрде аралыкта жеке менчик имаратында турган бала бакча тургандыгын көрдүңүздөр. Ошонун негизинде текшерилип, текшерүүнүндө өрт коопсуздук эрежелери бузгандыгы үчүн өрт коопсуздук эрежелерин 143 статьянын негизинде 20 миң сом айып салынды. Калган текшерүүнүндө калган мыйзам бузууларын жоюлбаса, дагы тиешелүү чаралар көрүлүп, укук коргоо органдарына материалдар өткөрүлүп берилет.